бактын этегине эң акыркы жерде бир бурчка жасалган чуңкурча. Чуңкурчанын аянты 2ге 2, чуңкурдугу дагы 2 метр. Бул жерге биз жалбырак, көң, кык, койчу негизи эле чирей турган органикалык заттардын баардыгын ушул чуңкурга алып келип таштайбыз. Үйдөн кандай мусор чыкса, чирей тургандын бүт баары ушул жерге келип түшөт. Азыр ошол яманы бошотуп, кайра ордуна мына чөп, жар, казан, жалбырак, көң, күл бүт баардыгын ушул жерге алып келип таштайбыз. Мына ушул жерде 1 жыл бою тургандан кийин бул бизге гумуска айландырып берет. Бул жерде микроорганизмдер жана жергиликтүү сөл жандар. Булар бизге гумуска айландырып берет. Азыр гумусту чыгарып койдук. Мына сетка менен элгедик. Эленген гумус. Мынке. Жумшак, нымды жакшы сактайт. Негизинен мында азыр 50% чейин органикалык заттар бар. Мында азот, фосфор, калий, кальций, магнийдин бүт баардыгы бар. Мынакей эленгенден кийинки жергиликтүү сөл жандар. Булар биз атайын бакпайбыз. Чуңкурга салынгандан кийин булар өзүнөн өзү көбөйүп ушул жерде туруп турат. Булга өзгөчө көңүл эле бурулбайт. Бул чуңкурга бактан чыккан суу менен ичине кирип, аягынан, этегинен чыгып кетет. Качан суу койгондо кирет. Буга өзгөчө деле көңүл буруштун кереги жок. Жыл бою алмашып турат. Эгер мусор көп чыга турган болсо, анда 2 чуңкур казсаңыздар болот. Эгер бир коргонго мына ушундай чуңкурча жетиштүү эле болот. Эгер көп болсо чоңураак, кичине болсо кичинерээк. Эгер өтө эле аз боло турган болсо, анда муну яшикке же болбосо бир бачокко жасап койсо дагы болот. Мына эленген мусору бул жерде бүт баардыгы бул жерге төгүлгөн. Арасында таш, темир, кагаз, пленкадан бери бар. Бизге мына ушул кичинекей сөл жандар жеп, бизге органикалык жер семирткичти кылып берет.